Салам достор, биздин каналга кош келиңиздер. Бүгүн биз Mail облако менен таанышабыз. Ал Google Диск сыяктуу эле булуттук сактагыч, бирок Mail.ru компаниясынан. Азыр биз Mail.ru баракчасына кирип алдык. Облакага кириш үчүн бул жерде облако деген бөлүккө келип басабыз. Облаканын баракчасы ачылды. Ал эми анын ичине кириш үчүн биз Войдите в облако деген баскычты колдонобуз. Ал жакка почтабызды жана паролубузду жазып, ичине кире алабыз. Эгерде сиздин почтаңыз жок болсо, анда сиз бул регистрация же Mail.ru'нун баракчасындагы создать почту деген баскычтын бирин басып, ал жака керектүү маалыматтарды жазып, өзүңүзгө почта түзүп алсаңыз болот. Менде почта бар, ошондуктан мен Войдите в облако деген баскычты басамын. Бул жерге почтамы жазып, ввести пароль деген баскычты басам. Паролду жазамын бул жерге. Войти баскычын басамын. Облако ачылды. Облаконун функционалы Google Диск сыяктуу эле. Бизге Mail.ru 8 гигабайт көлөмдөгү орунду бекер берет. Ошондой эле сиз кошумча көлөм сатып алсаңыз болот. Азыр биз облаконун интерфейсин карап чыгалы. Бул жерде менюлар жайгашкан. Эгерде быстрый доступ менюсуна келсек, анын ичинде дагы менюлар ачылат. Биринчи совместныйга бассак, булда эки бөлүк бар. Биринчи бөлүк вы поделились деген, сиз башка бирөө менен бөлүшкөн документтер болот бул жерде. Ал эми с вами поделились деген бөлүктө сиз менен бөлүшкөн документтер чыгат бул жака. Последний деген бөлүктө акыркы колдонгон документтердин тизмеси болот. Ошондой эле галерея бар. Галереяда сүрөттөр пайда болот жүктөлгөн. Автоудаляемый деген бөлүк бар, бирок бул бөлүктү колдонуш үчүн биз сатып алышыбыз керек. Ошондой эле личный документ деген бөлүк бар. Бул жакта карасаңыз, тизме бар, атайын түзүлгөн тизме. Мисалы үчүн, эгерде паспортуңузду жүктөгүңүз келсе, анда паспортко келип, загрузить дегенди басасыз. Паспортуңуздун сүрөтүн же сканын алып, жүктөп койсоңуз болот. Все файлыда бардык жүктөлгөн файлдар көрүнөт жана бизде корзина бар. Корзинага биз өчүргөн документтер келип түшөт. Алар 2 жума корзинанын ичинде сакталып турат, 2 жумадан кийин автоматтык турда өчүп кетет. Бул жерде загрузить деген баскыч бар. Бул баскычтын жардамы менен биз компьютерден облакага документибизди жүктөп алсак болот. Ал үчүн мен загрузитьке басамын. Бул жерден выбрать файлды басам жана бир сүрөттү жүктөп көрөлү. Сүрөт жүктөлдү. Бул жерге ошондой эле галереяда да пайда болду. Азыр бул сүрөттү өчүрүп көрөлү. Ал үчүн мен мышканы сүрөткө алып келип, оң баскычын басамын. Бул жерден удалить деген функцияны тандап аламын. Дагы бир жолу удалитьке басамын. Сүрөт өчтү. Эгерде корзинага келсем, ал бул жерде пайда болуп калат. Эмне үчүн биз өчүргөн документтер корзинага келип түшөт? Эгерде сиз бир документти адашып өчүрүп алсаңыз же өчүрүлгөн документиңиз кайрадан керек болсо, анда сиз корзинага келип, керектүү документке келип басып, бул жерде восстановить баскычын басасыз. Дагы бир жолу восстановить. Анан кайрадан быстрый доступка келсем, бул сүрөт менде пайда болуп калды. Дагы бир жолу бул сүрөттү өчүрөмүн. Корзинага келем. Биз корзинаны тазалап салсак болот. Ал үчүн бул жерде очистить корзину деген баскычка басамын. Очистить. Корзинадагы болгон бардык документ файлдар өчүп калат. Азыр биз папка түзүп көрөлү. Ал үчүн биз бул жерде жайгашкан создать баскычын басып, папку дегенди тандап алып түзсөк болот. Ошондой эле бул жерде создать свою папку деген баскыч бар. Же болбосо ушул баскычтын жардамы менен түзсөк болот. Бул жерге папкага аталыш беребиз. Мисалы үчүн документы. Создать баскычын басамын. Папка түзүлдү. Бунун ичине бир файл жүктөп көрөлү. Ал үчүн загрузить файл деген баскычка басамын. Бир документти жүктөп көрөлү.
документ жүктөлдү. Ошондой эле бул папканын ичине бир документ түзүп көрөлү. Ал үчүн сиз бул баскычка келип, создать документ дегенди тандап аласыз. Бул жерде бизге кадимкидей эле Microsoft Word ачылды. Сиз бул жака текст жазып, өзгөртүүлөрдү киргизип койсоңуз болот. Бул автоматтык түрдө облакада сакталат. Мен буну жабып, кайрадан облакага келсем, бул документ пайда болду. Бул документке 2 жолу бассаңыз, ал ачылат. Mail.ru-да документ кээде туура эмес иштеп калышы мүмкүн, эч нерсе эмес. Ал сиз кайрадан жаңы документ түзүп, кайрадан текшерип көрсөңүз болот. Мен документке келип, мышканын оң баскычын басып, переименовать деген функция менен документтин аталышын өзгөртсөм болот. Переименовать баскычын басамын, аталышы өзгөрдү. Ошондой эле бул жерден документти өчүрүп салсак болот, жана жүктөп алсак болот. Эгерде сиз бул документ менен башка бирөө менен бөлүшкүңүз келсе, анда документке келип, мышканын оң баскычы менен настроить доступ по ссылке баскычын бассаңыз болот. Бул жерде документке болгон шилтеме чыгат, дароо эле скопировать баскычын бассаңыз, бул шилтеме биздин буферге автоматтык түрдө көчүрүлүп калат. Ошондой эле бул жерде ссылка действует деген функция бар. Бул шилтеме канча убакыт иштейт, ошону аныктасак болот. Ал үчүн бул жебеге басып, мисалы үчүн час дегенди тандап аламын. Бул шилтеме 1 сааттан кийин иштебей калат дегенди билдирет. Эгерде всегда деген болсо, анда шилтеме ар дайым иштей берет деген. Мен бул шилтемени көчүрүп алдым. Ал шилтемени биз керектүү адам менен WhatsApp, Telegram же почта аркылуу бөлүшсөк болот. Дагы бир жолу ошондой эле документке келип, оң баскычын басып, отправить по почте деген функцияны тандап алабыз. Бизде Mail.ru почтасы ачылат, ага бассак. Бул жерге документ жүктөлдү. Жибере турган адамдын почтасын жазып, бул жерге отправить баскычын бассак, ал адамдын почтасына кат келет. Ошондой эле биз папка менен дагы бөлүшсөк болот. Ал үчүн ошондой эле папкага келип, оң баскычты басып, открыть доступ по ссылке функциясын тандап аламын. Бул жерде ошондой эле шилтеме пайда болот, бирок дагы бир кошумча функция пайда болуп калды. Пользователи могут деген. Бул биз жиберген адам эмне кыла алат? Только смотреть деген, ал жөн гана биздин папканын ичин ачып көрө алат. Ал эми смотреть и загружать дегенди тандап алсак, анда ал адам биздин папканын ичине башка файлдарды дагы киргизгенге мүмкүнчүлүгү болот. Ошондой эле ссылканын убактысын аныктаганга функция бар. Скопировать баскычын басып, шилтемени керектүү адамга жибере алабыз. Азыр мен шилтемени жүктөп алдым, аны мен жаңы вкладкада ачып көрсөм болот. Бул жака ставить баскычы менен документ ачылды. 2 файл бар ичинде, жана менде загрузить файлы деген баскыч пайда болду. Биз папка же документ менен башка бирөө менен бөлүшкөндөн кийин бул жерде ушундай белги пайда болуп калат. Бул биз башка бирөө менен бөлүштүк дегенди билдирет. Эгерде сиз бөлүшүүнү токтоткуңуз келсе, анда бул папкага келип, мышканын оң баскычы менен настроить доступ по ссылке дегенди ачып алабыз. Буну өчүрүп коебуз. Эми биздин документти эч ким ача албайт. Көп көлөмдөгү сүрөт же видеолорду облака аркылуу бөлүшүү абдан ыңгайлуу. Биз бүгүн Mail облаканын негизги жана көп колдонулуучу инструменттерин карап чыктык. Сиздер үчүн пайдалуу жана керектүү болду деп үмүттөнөмүн. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Сиздерди кийинки видеодо күтөмүн.